укуктан өткөн эч нерсе жок. Жалгыз ушул укук талаасына жакын иш. Экинчи, ушул жерде жанагы мен болом, сен болом деп баягы толгон атаандаштар чыгып атат. Коркок кишинин, байлыгына байланган кишинин, башына оорчулук түшкөндө качып кеткен кишилердин жыргатканын көргөн эмеспиз. Бул биринчи. Экинчи, 3 жолу мына элдик революция болду. Эмне үчүн болду? Бул жанагы Акаевка, Бакиевке же Жээнбековке каршы болгон жок. Бул революциялар партиялык система деген түзүлүшкө каршы болду. Партиялык системанын бүгүн кимдир бирөөнү баланча жерге барсын деп сунуш кылганга моралдык укугу жок. Партиялык системада эле, партияларда эле укукту башка да коомдук уюмдар алганга бүгүн толук укукту. Ошонун бардыгын ушул Садыр бир тууганыбыз, Садыр Нуркожоевич ушул алып кетет деп ойлойбуз, ишеним артабыз. Жакшы нерсени жакшы гана бир чечкиндүү ишти баатыр гана киши жасай алат. Бул деген кабалып каларын билбей келген жок. Эмне болсо ошо болсун, Кудайдан деп туруп келди. Мына анан кийин бардыгын көрдү. Момундай кырдаалда баатырлар гана бир нерседен чыгара алат. Момундай кырдаалда былкылдап жүргөндөр, аябай жанагындай шылуундар, куйтулар эч нерсеге жарабайт. Алар өзүнүн гана көмөшүнө гүл тартып отура тургандар. Ошондуктан ушул ишти бир чети туура кылып атасыңар. Экинчиден өтүнөм, жаштар акылдуу болгула, маданияттуу болгула. Кыргыздын кадырына шек келтирбегиле, көлдүн кадырына шек келтирбегиле. Айрыкча менин инилерим, маданияттуу болгула. Силерди Кудай колдосун. Саламатсыңарбы? Жолборс жүрөк кыргыз уулдары. Урматтуу кыргыз элим. Мен кыргыз жалпы журтуна Рабаят эже катары таанымалмын. Мен теле берүү аркылуу тарбиялаган балдар, бүгүнкү күндө силер эр жүрөк балдар болуп мына биздин кыргыз элинин акыйкат жашоосу үчүн мына бул аянтка чогулдуңар. Кыргыз эли дайыма бирдиктүүбүз. Урматтуу калың журт, мен Жазуучулар союзунун атынан жана жалпы маданият кызматкерлеринин атынан жана жалпы 7 дубандагы азыр үйдө сайсөгүз сыздап кандай болуп кетер экен, менин балдарымдын баштары аман болор бекен деп Кудайга жалынып жалбарып тилеп турган энелердин атынан келип олтурам. Урматтуу эл журт, мен өз элимди аябай сүйөмүн. Ошондуктан канча күндөн бери YouTube'дан көрүп атып, жаным чыдабай үйдө отура алгым келген жок. Мен келдим бул жакка. Жакшы эле 30 жыл кыргыз эли чыдадык. Ушулардын ушул улам бүрөсү мынакей бизге келет, мына жакшылыкты тартуулайт деди келе тартуулаган жок. Эл мүдөсүн аткарып келе алган жок. Мынакей бүгүн жалпы журтту мен бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, бардыгыбыз бир муштумдай түбөлүп, жалпы кыргыз журту 7 дубандын элдери, эл журту, кыргыз эли, кичинекей бала бакырыбыздан баштап ак сакал, ак элекчек чейин энелерге чейин ушунчалык бирдиктүү бололу. Биздин аркабызда биз сыйлаган, биз урматтап, биз тандаган Садыр Жапаровду колдойлу. Садыр Жапаровду колдойлу. Колдойлу. Бизди жакшы жолго ээрчите турган ошол уулубуз, ошол инибиз, ошол балабыз. Рахмат балдар, рахмат эл журт. Бардыгыбыз бирдиктүү бололу.
Rahmat. Kийинкиси сөз Нарындан келген Нурсултан 20 жашта экен. Ардақтап айтам саламдың ай, арыстан қырғыз аманба. Салмақтап айтам саламды, ер жүрек қырғыз аманба. Арнамыз менен уятын сақтаған қырғыз аманба. Жаман жолғың ешқачан баспаған қырғыз аманба. Doğuşlarım bir сомға сатпаған қырғыз аманба. Қишығы кетсең ардайым, оңдаған қырғыз аманба. Жамандарға ешқачан шерик болбаған қырғыз аманба. Садырдай болған ағамды қолдаған қырғыз аманбы. Мен дағы нарындан қолдап келдім ғо, садырдай болған ағамды. Садырдай болған ел ұлың емне президент болса жаманба. Президент болсын деп өзіңөр қолдап қанан алғыла, садырдай болған балаңдың. 20 жылдан бер қарай тиги мына чоңдорың жер сатқанды билиште. Қарабай алдың артынан ел сатқанды билиште. Екі-екіден бірігіп тебишкенди билиште. Қайран қырғыз елімде кейіткенди билиште. Макалё деп жүргөнді төраға қылып ийиште. Ошондуктан айтарым, азыр қыздан жігіт уялып қачып қалған замана. Қырғызстан қарысқа батып қалған замана. Адамдар өңінен мынадан азып қалған замана. Ақиқат айтқан ақындар көгала болған замана. Макалё деп жүргөндөр төраға болған замана. Айтайын ошол күнімдің андан ала тоңықсын үнімді. Алтынды қазам деп жатып алмабыз шақтан күбілді. Менменсінбей ей чоңдор мекенген арна сүйіңді. Анкенің ел бөлініп жатсадан алардың қызарып қойбойт беттері. Киіле берді чепкені, арвый берді дептері. Уятсыз арсыз намыссыз қырғыздың ажо бектері. Манастан қалған жерімді маңқұрттар келіп тепседің. Анда қырғыздың елін қарасам, бұлар Алатоодон кенендер, ысық көлден тереңдер, менменсінбейт кемеңгер. Барыбыз қолдап қойылы, Садыр ағабыз бұйырса, ошо президент болсын дегендер. Урматтуу эл журтум, мен жана эле сүйлөгөнмүн, азыр мен кыска эле айтып коеюн. Мына площадьта бир канча адамдар турат, азыр эле бир 200. Бирок алар дагы бизге келип айтып атат, алар дагы бардыгы Садыр Жапаровду колдой өтөшүп атат. Ошондуктан аларга дагы провокация жасабагыла. Кайсы жерде тургандардын бардыгы ким делеге сөз угабыз, бирок бардыгыбыз Садыр Жапаровду колдойбуз деп бизге кабар айтып атат. Ошондуктан бүгүн кай жерде чогулгандардагы бардыгы Садыр Жапаров үчүн экен. Садыр Жапаров! Садыр! Садыр! Урматтуу эл журт, мына бизге маалыматтар келди. Таластан кечинде 2000 сомдон берип таласты жигиттерди алып келген экен. Алардын жарымдан көбү дагы элге каршы чыкпайбыз. Элдик жаштарга кошулабыз, Садыр Жапаровду колдойбуз деп кетишти. Анан ИИМдин министри Курсан Асанов элге чык. Курсан Асанов элге кошул, ушул жерге кел. Кыргыз элим, ушул жерден мен байланып айтып кетейин. Курсан Сатарович Асанов бул элдик генерал, эл үчүн иштейт. Турабы кыргыз элим. Муну Курсан Асановду да колдойт. Эгерде бул жерге келип Садыр акебизге кошулса, колдосо, ошондо көрөбүз. Азыр Элмирбек идим ушундай бир сөздөрдү айтып кетти эле. Тоолорду сырдай кылып
сырып жеп, кесип жеп дегендерди. Бул жерде азыр шаардын тургуну эжебиз Кутманова Динара, руководитель экологической группы, экинчи комиссиясы кумтөрдү, жегендерди, ичкендерди, ошол жерде жана сианидди агызганды бүт текшерип жүргөн эжебиз, эмгегин текке кетирип, эл үчүн жүрүп, күйүп жүргөн эжебизге сөз беребиз азыр. Бул эжебиз жогорку кеңеш, государственной комиссии, кандидат наук по экологическому праву, горожанка, жители города Бишкеки, жители Бишкека, все, думаю, поддержат нас. И мы тоже поддерживаем. И регионы наши. Ура! Слово предоставляется Динара эже. Орысча сүйлей берсин бейлим. Аны кыргызча сүйлөйсүн. Кыргызча суранып атышат эл. Орусча сүйлөп бергиле дедилер. Мейли кыргызча сүйлөйүн. Урматтуу кыргыз элим. Бүгүн чындыкты ачыкка чыгарган күн келди. 12-жылы биринчи жолу Кыргызстандын тарыхында жогорку кеңештин комиссиясы түзүлгөн. Күмтөр кандай жол менен иштеп атат деп. Ошол комиссия түзүлгөндө Садыр Жапаров мени эксперт катары чакырды. Эже иштеп бериңиз. Кыйын болот. Чындыкты жеткизе алабызбы элге, жеткизе албайбызбы? Ошого аягына чейин туруп бере аласызбы деп суроо берди биринчи. Мен экологияда 91-жылдан бери иштеп келаткам. Садырга ошондо сөз бердим. Аягына чейин турабыз. Бүт экологдор ошо жерде мен иштеп аткан. Кесиптештер баарыбыз эл үчүн болгонун болгондой ачып, эч нерсесин жаппай жазып берем, отчетумду колуңа тапшырып берем деп Садырга, комиссияга биз ошондой сүйлөшүп, ошондой максат менен Күмтөргө бардык. Март айында 2012-жылда Күмтөргө биринчи жолу бардым ошондо. Күмтөрдө канчалык